Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда турган жерибиз бул Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына келип отурабыз. Бул жерде театралдык окуу жай бар. Театрдын астында. Бул 2 жыл 10 айдык. Мен учурунда 2010-жылы мектепти жаңы бүткөндө кайсыл жакка барып тапшырам деп, өзүм ойлонгондо мына ушул жерге келип тапшыргам. 2010-жылы, анан 2014-жылы окууну аяктагам. Азыркы учурда көпчүлүгү сурашат, сен журналистсиң го, сен деген каякта окудуң эле деп айтышат да. Жок, мен журналист эмесмин, мен жоңон алып баруучумун, бирок мен окуган жерим театр. Мына ушул театр жана кино актёрун аяктагам. Эмне кылалы анда? Кирели ичине, көрсөтүп чыгалы, кантип тапшырса болот, эмне кылып тапшырса болот. Азыркы учурда студенттерди кабыл алуу жүрүп атат. Баардыгыңыздарга сиздерге репортаж тартуулганга даярбыз. Жүрүңүздөр анда акысыз окууга келип, окуңуз, бир сонун кесиптин ээси болуп калсаңыз болот. Жүрүңүздөр. Илгери. Дагы деле 10 жыл мурункуну айта берейин. 10 жыл мурун биз экзаменге келгенде ушунчалык ак көйнөгүбүздү кийип келип, карашымызды кийип келип, укмуш даярданып келчүдүк. Буларды карап туруп азыр эч кандай экзаменге мындай бир майрамга келгендей, бир мындай сонун бир күнгө келгендей даярдыгы жок го. Кана форма. Бизде форма кийип келип айткан эмес. Кана? Жок, бизде азыр экзамен болгон жок. Биз биринчи турга эле өтүп баратабыз. Жаңы бересиңерби? Консультация эле бизге азыр. Ошончо азыр свободный формада. Кыздарга болсо экзаменге көйнөк кийип кел деген. Балдарга болсо мындай шым, блузка. Эмне үчүн? Эмне үчүн актерский? Эмне үчүн келдиңер? Это на русском можно? Жок, кыргызча. Аябай кызыгып кичинекей кезден бери арманым актер болоюн деген. О, Кудай. Бул жакта Тилек Жумагазиев деген мынакей өзүңүздөр азыр көрөсүздөр. Агайыбыз бир сөз бар. Ой, булар туулганда эле артист болчу депчи. Ушинтип айтат ичине киргендечи. Мен кичинекеймен баштап артист болгум келген, актер болгум келген дегенде. Туулгандан бери эле артист булар депчи. Анысыңардай чындыгында кичинекейңерден баштап кызыгуусу жакшы экен. Ким өмүрдү бүтүп келди? Мен. Ортодон канча болду? Айтпай эле ойбоймбу. Тагдыр мени каалагандай калчады. Мынакей азыркы студенттердин тетрадь дептери, литература дейт. Ичинен баягы мектепте болот го, кагаз керек болсо эле ортосунан жула калып эле баягы азайып элечи. Бул точно ошондой экен да мынакей. Кош жан эркем, кош дейсиң деп таарынба. Ал Осмоновдун сулууга деген ыр экен. Мына. Окууга каалоосу аябай булардын. Коңуз менен кумурска тамсил. Мындай карап алыңыздар. Андай эле болсо кыз күйөө дейт, кыз күйөөдөн. Мону. Негизи, мурда азыр телефон болуп калып, жаман болуп калбады. Мурда бизде мугалимдерибиз айтчу да. Кол жазмаң начар болсо, сенин кол жазмаң 7-класс, 8-класска барганда оңолот деп айтчу да. Анткени биз убагында кат жазчубуз да. Колго кат жазып, анан берчүбүз да. Сүйгөн кызың деген сенин кол жазмаңды көрүп туруп, анан ошого да маани берчү да ал кездечи. Азыр болсо телефондон эле жазышат да бүтүп бар элечи. Ошон үчүн булардын кол жазмасы оңолбойт. Булар мен деген шашыра жазган болчумун да. Ким каяктан келди? Казакстан. Сүрөсүңбү? Казахстан, Карагандинская область, город Балхаш. Нарын шары, Атбашинский район, Акмойн айыл. Кайсы айыл? Акмойн. Акмойн. Биз азыр Атбашка баратабыз айткандай. Жүрүп ала кетели. Силер каяктан? Талас шары, Кырказык айылы. Каяктан келдиңер? Токтогул. Канча да биз силерге ийгилик каалайбыз анда. Келем бир аз ырдаганча мындай отуралы, Кайсы ырдайбыз? Биз бирелерди билем. Кайсы? Кечки Бишкек. Кечки Бишкек. Мен көргөн тагдырга болдуң себеп. Тигилердин караандары улам алыстап отуруп, бир аздан соң чийин арасынан көрүнбөй да калды. Мен ошондо гана эсиме келди. Жамиля деп күчүмдү барча кыйкырдым. Ким келбейт тирүүлүктүн базарына, ким көнбөйт көрөкаттын азабына. Кулумду мугуп ал, муң канган ак сарай, муңумду айтам бир далай, касылып калган орумда, караңгыл жетимем, кайнап жаткан журумда, адам бир болсоң жетимим ичимден чыккан журумду кой. Жолум болсун, ол жолумду. Алда бір егерчитип келип, жеп алам.
деп жортуулга чыгат. Өзүңүздөр көргөндөр, урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда мына ошол театралдык окуу жайга тапшыруу үчүн бул жакта экзамен жүрүп атат. Экзаменин жүрүшүндө экзамен берип аткан киши өзүнчө толкунданат, а сырттагы киши өзүнчө толкунданат. Толкунда кандай? Толкунданып атасыңарбы? Ооба. Аябай толкунат. Кирип чыктың? Кирип чыктым. Буттар титрейт. Токтото албайсың өзүңдү өзүңчү. Ошол эптеп айтып чыктым. Жакшы болду деди. Буюрса. Сен кирип чыктың, эмне дешти? Бүт барын эле сурашты. Монолог сурашты, тамсил, стихотворение бардыгына жооп бергенге аракет кылдык. Өтө толкундандык. Биринчи кирдик. Ошол. Уруксат берсеңиз агай, мен сөзүмдү тетиги 2010 жылдан баштагым келип турат да. Анан ошондой сиздин айтканыңыз дагы деле эсимде экен да. Каяка окууга келдиң деп анан актерлукка деп атам да. Анан каяка келдиң окууга? Актерлукка тур сыртка чыгып кел деп анан. Мен Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын астындагы театралдык окуу жайы дегенди жаттагандан анан киргизгенсиз да. Ошол эсим. Азыркы учурда жаңы студенттер келип ошентип жүдөт атабы агай? Ой, жүдөткөндү айтасың, ал эмсилердин убакыты дагы башкараак болчу кичине. Эми азыр болсо ушу театр көрбөгөн, театр деген эмне экенин көрбөгөн, YouTube'дагы эле бирдемелерди жаттап алып келген убакыттар болот. Азыр эми билесиң да, азыр китеп окуп силер кичине анча-мынча китеп окуп калдыңар да. Бираз окуп калдыңар. Азыр болсо көбү китеп окубайт, театрга келбейт. Артисттер айылга барса айтат экен, сүйлөгөн концерт келипти. Сүйлөгөн концерт. Ошондой болгон кербездер болгон да. Эми Кудайга шүгүр, бирок азыркы учурда театр окуу жайына, деги эле театр көркөм өнөрүнө кызыккан жаштар көбөйүп атат. Бир кездерде аз болуп калды эле, азыр эми балдардын келиши көбөйө баштады. Чор болом дегендерге эмнелер керек? Документинен башталчу биринчи агай. Эми документ эмне? Бардык окуу жайларга тапшыргандай эле биринчи окуу жайды бүткөндүгүн боюнча күбөлүгү керек болот. Орто же жалпы орто билимдүү күбөлүгү керек болот. 6 сүрөт, 3-4 өлчөмүндөгү. Анан кийин медициналык справкасы керек. Паспорту, военный билети. 9-класстын базасынан аласыз. 9 класстыкынан ала беребиз, 11дикинен алабыз. Окуу мөөнөтү? Окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай. Баасы? Баасы жок. Баасы бюджет, бекер окушат. Жакшы окуса стипендия берет. Жакшы окуса, 5 окуса 1,5 миң, азыр 1420 сом стипендия болуп калган. Илгери силер 20 сом алып сөйлөңөр, 39 сом. Бизге 200 бир нерсе. 203. 200 бир нерсе. 230 сомго чейин алсаңар, азыр болсо жакшы окуган 5 окуса 1400 сом. Неге келдиң? 5-ин алып барып тапшырбай, же Манаска барып тапшырбайсың десем, жок, сиздерде теги практика көп экен, ошон үчүн келип атабыз буякта деп 11 класс бүткөндөр да келип атышат. Сондай игрик. Мен сени өмүрү жанымдан чыгарбас элем, Алтынай. Бирок кантейин? Менин билимим жетпейт. Сени окуунун чыныгы жолунан калтыра албайм. Мен болсо бул жерде калып кармаш балдарды окута берем. Эмне болду колуңузга жетти? Эмне болду? Ой, бул карлык биринчи буттан андан кийин колго келет экен да. Азыр мен ушу колго келип турган мезгилде ушу мосузда оорууда өзүчү. Анан кийин ошого жардам берип, муну кийип алдым да. Жардам берип атабы же? Жардам берет, берет. Ушинтип кол кармашып, ушинтип апабыздай болуп, сизге эркелеп, урушуп талашып, тамак ичип, ушинтип баягы күн түн дебей сабак өткөн учур бул 2010 жылдан баштап 2014 чейин болуп калды экен. Сиздин сабагыңыз, сахна кеби сабагы сүйлөө речи боюнча. Сонун сабактарды берген экенсиз, чоң рахмат. Азыр бузулуп кеттир деп атасыз бирок, Бузулуп кеттир, нааразы болуп турам. Мындай кесел жок болчу. Так сүйлөшүмүн, Шашмаң да жок болчу. Абдан жакшы окуган балам элең да, абдан жакшы. Азыркы кирип аткан, жаңы тапшырып аткан студенттердин эмнелери карап атасыздар? Студенттерден булардын деле ошол эмесин текшеребиз да.
кыймыл аракетин, жан дүйнөсүндө, денесинде пластика барбы, жокпу? Жана монологду атпайбызбы, ошондон анын актер болууга эмоциялары жетиштүүбү, эмоциясын текшеребиз. Өзүнүн мындай табиятты, адам баласындагы барлык нерселерди сезе билүүсү, көрө билүүсү, кабыл алуусу, көрүүсү, ушу айтып аткан окуяны көрүп атабы же көрбөй эле ышкыртып атабы, жаттап алып эле. Андай балдарды кездешип атат. Текст эле жаттап коюп эле, ошону аябай жакшы айтып берип кетип калышы, ар жагында өзү катышпай калып атат да. Өзү катышыш керек да, студент. Анан аны биз эми шашпай отургузабыз. Бул балдарда ал мектеп жок да, буларда бул жагынан алар күнөөлүү эмес. Ал мына биздин мойнубуздагы парс болот да, ошолорду биз буларга отургузуп, ошолорду жан дүйнөсүнө сиңирип, ошолордун бардыгын буларга жардам беришибиз керек. Кадыр даярдашыбыз керек да. Мындай эмелерин жанагы поэзия айтып атканда, мындай балдарда мен байкап атам, балдарда толук кандуу бардыгында эле поэзия жанрына буларда эмес жогорак экен. Значит, мектептен тил, кыргыз тил адабият сабагын берген мугалимдердин кайдыгерлиги сезилет да. Айрыкча менин сабагыма сахна тили көркөм окууга келгенде ошол мектепте упущение жарк эле дей түшөт да. Кыргыз тил адабиятынан мугалимдердин мындай эмчиликтери шак эле көрүнө калат да. Мындай коркунуч болгондо монологум жок болсо, тамсилим жок болсо, бир эле ырым бар экен, андан башка эч нерсем жок экен депчи. Анан бирок бул жакка келгенде урматтуу көрүүчүбүз, баягы атайын сиздерге берилүүчү тапшырмалар болот, консультациялар жүрөт, сабактар өтүлөт, кадимки баягы экзаменге чейинки даярдыктар жүргүзүлөт. Анан кыска аралыктын ичинде ошол берилген тапшырмаларды кандай аткардыңыздар, кандай кабыл алдыңыздар, ушул экзаменде өзгөчөлөнтүп бир мындай айтып берсеңиздер, анда сиздер өткөнгө чоң бир мүмкүнчүлүк болуш керек да. Эгерде болбой эле кайра эле аны кабыл ала албай эле, айтып бере албай эле жүдөп атсаңыз, анда жетишпей атса, тарталбай атса дегендей болуп калат. Анда башка жакка кетиш керек. Мен мындай деп ойлойм да, мына кабыл алуу убагында көп эле мындай өтө эле сын көз менен карап, өтө эле балдарды талапты катуу коюп, эметип жибергенден балдар азыр булар 9-класстан көп келип атпайбы бизге. Бул азыр балапан да. Булар балапан азырчы. Ошон үчүн алып аткан маалдарда биз караганда биз башка жагын карашыбыз керек да. Ар жактагы сүңгүп, ар жактагы бизге каягын ачышыбыз керек, каягын өстүрүшүбүз керек, каягын дегенди карап турушубуз керек да. Ал жерде жакшы айтты, жаман айтты дегенде болбой калат. Булар азыр ага даяр эмес да. Буларга даяр эмес да. Биз өзүбүздүн кийинки иштей турган, кийинки ушу ачып ала турган, биз ачып ала тургандай бала экен. Барбы мындай ургу? Буудайдай болгон ургу барбы? Кичинекей бар жагынан, мүнөздөрү жагынан, мүнөзүн текшериш үчүн тамсилди айттырабыз да. Жан дүйнөсүндө бир эргүүн бир кыял кечи барбы? Поэзияны айттырабыз. Ар бир ушул материалдын өзүнүн жүгү бар да. Ушул аркылуу текшеришибиз керек да биз балдардынчы. Анан өзүбүзгө белгилеп алышыбыз керек. Мисалы үчүн мен сабак берем да буларга, өзүм предметимде. Мен ошондо бул балдардын кимисинин кай жеринде кандай мүчүлүшү бар, эмненин үстүнөн иштешим керек, жардам беришим керек дегенди баамдап алууга кудурет жетет да. Ошон үчүн балдарды азыр биз өтө эле баягындай эле такыр эле катуу көз караш менен эле бир карап деле мындай жүдөтпөйбүз балдардычы, жүдөтпөйбүзбү? Кадимкидей эле эне балалык мамиледе ошондой кылып эле, жакшынакай кылып эле, булар да ачылып кетет ошондой мамиле кылганда. Катуураак талап кылып турбасаң булар жабылып калат. Сон ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Аман болуңуз, жакшы туруңуз. Мен сизди көргөнүмө кубанычтамын. Рахмат. Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз. Мен ар дайым көз салам сага. Дайым көз салам. Рахмат. Передачаларың баарын карайм. Анан кубанып калам балдардын чыгып атканына. Калп эле демократиялуу өлкө дегенибиз менен өйтөрдү баягы эле биз билген Аю, Арыстан, өтүлкү карышкырлар отурушту. Бул жылкы курсту Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, билим берүүнүн мыктысы Гүлайым Каниметова алып жатат. Бул билгендей эле азыркы кездеги биздин театрдагы корифейлердин арасынан эң эле наамы көп эжекебиз болуп эсептелинет. Ал эми ассистенти Питер мектебинин ээси, бул Кенже эже Сатыбалдиева Кенжегүл, ооба.
Ошондой эле сиз билгендей, бул жакта Гүлайым эже дагы, Кенже эже дагы экөө тең российская школага таандык мектептерден бүтүп беришкен. Муну мен эмнени айткым келип атат? Бул жылкы бүтүрүүчүлү кабыл алып аткан абитуриенттерибиздин эң эле мыкты адистердин колуна түшүп атат. Анткени актерлук чеберчилик сабагы боюнча ушул эки адистин колуна түшсө, ал эми сахна кээби боюнча Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор Турганбүбү Бобекович билгендей эле сахнанын, кинонун, театрдын жылдызы ушундай адамдардын колуна келип түшүп атышат. Андан башка дагы өзүң билгендей эле азыркы кезде кино жаатында болобу, театр жаатында болобу, режиссурада болобу мыкты адистер сабак берет балдарга. Ошондуктан балдарга деген абдан чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Болгону келиш керек дагы, окуш керек, сабак калтырбаш керек, кечикпеш керек, андан башка эч талап жок. Ошондой эле бул кесипти сүйүш керек, чын дилинен, жүрөгү менен өзү каалап келиш керек. Актерлук чеберчиликке кичине гана жөндөм болуш керек, калганын өзүбүз үйрөтүп алабыз. Жалпы абитуриенттердин да кулагына күмүш сырга деп коюлуп, толук түрдө ооба акысыз негизде 9 класстан кийин да келсеңиздер болот, 11 класстан кийин да келсеңиздер болот. Биз сиздерди күтөбүз, эшигибиз ачык. Биргеликте театр искусствосын, кыргыз искусствосын өнүктүрүүгө келиңиздер. Баарыңыздарды күтөбүз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, өзүңүздөр көргөндөй биз жаңы окууга тапшырып атканыбызда бүт бардыгы дээрлик баягы 11 классты бүткөн окуучулар болчу. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй бүт эле бат эле мындай бир кесиптин ээси болуп калууну каалагандар, бат эле бир жерде иштеп калууну каалагандар, эңсегендер, 9 классты бүтүрүп келгендердин саны көп экенин басымдуулук кылып атканда көрдүк да. Жалпыңыздарды чакырабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, өзүңүздөр уккандай, бул жерде мыктылар окушкан, мыктылар азыркы убакытка чейин сабак беришет. Кесипти туура тандаңыз, өмүр бою сизге бул кесип бир сүйүктүү кызмат кылсын. Жалпыңыздарга чоң рахмат, биз менен бирге болгоңуздарга. Кийинки көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.